Да! Вау! Ты снимал? Слав, ты же снял? Темирлан Султанбеков 2 ай камакта болот. 1-май райондук соту бүгүн 12 октябрда Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбековду СИЗО-1 жайында камакта калтырды. Жактоочусу билдиргендей, Султанбеков 10 декабрга чейин убактылуу кармоочу жайында болот. Султанбеков 10 октябрда Бишкектин Борбордук аянтындагы баш аламандыктарды уюштурууга шектелип кармалган. Курсан Асановдагы 2 айга УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Ал дагы массалык баш аламандыкка айыпталып кармалган болчу. Фарид Ниязов жана Канат Сагынбаев 2 айга камалды. 1-май райондук соту бүгүн 12 октябрда Фарид Ниязовдун баш коргоо чарасын тандады. Ал 2 ай СИЗО-1 жайында камакта болот. Ниязов 10 октябрда УКМК менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен ыкчам аракеттеринин жыйынтыгында Бишкек шаарындагы массалык башаламандыктарды уюштуруу фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалды. 1-май райондук соту Канат Сагынбаевдин дагы баш коргоо чарасын тандады. Ал 2 ай СИЗО-1 жайында кармалат. Сагынбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болчу. Ал Бишкекте башаламандык уюштуруу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында УКМК жана Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. Ош шаардык соту Кара Суу районунун акими Тилек Матраимовдун баш коргоо чарасын тандап, 1 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Матраимовдун баш коргоо чарасы 9 октябрда каралган. Соттун чечими менен ал 9 ноябрга чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Эске салсак, Тилек Матраимов жана анын 2 жакын адамы кыргыз-өзбек чегарасынан өзбек чегарачылары тарабынан 6 октябрда кармалган. Коңшу өлкө аларды 9 октябрда Кыргызстанга өткөрүп берген. Алар чегарадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталууда. Булак Спутник KG. Вице-спикер Мирлан Бакиров Садыр Жапаров башында турган өкмөттүн курамын бекитүү жөнүндө токтомго кол койду. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Бакиров өзү вице-спикер жана жыйынга төрагалык кылгандыктан дайындоо жөнүндө токтомго кол койгону айтылат. Эске салсак, 10 октябрда мамлекеттик резиденцияда жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы өкмөттү шайлашкан. Башында төрага Мыктыбек Абдылдаев залда 51 депутат отурганын, ону ишеним кат жибергенин жарыялаган. Залда отурган депутаттар дагы бир-экөө жолдо келе жатканын айткан. Кийинчерээк вице-спикер Аида Касмалиева жыйын ортолоп калганда чыгып кеткенин билдирди. Ал эми Каныбек Иманалиев жыйынга 41 гана депутат катышканын, анын экөө толук катышпай кетип калганын белгиледи. Мындан улам айрым депутаттар Садыр Жапаровду премьер-министрликке шайлаган жыйында кворум болбогонун айтып, анын дайындалышын легитимсиз деп жатышат. Булак Спутник KG. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровго убада бергендей, тез арада отставкага кетиши керек. Мындай билдирүүнү бүгүн 12 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жасады. Анын айтымында Жээнбеков элдин арасында популярдуу болгон Садыр Жапаровдун ишеничине кирип алган. Садыр Жапаров Жээнбековдун колдоосу менен 10 октябрда премьер-министр болуп дайындалды. Жээнбеков өзүнүн позицияларын бекемдеп алгандан кийин жаш жана ишенчек Садыр Жапаровду сатып кетет деп жазган Атамбаев. Ал биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары шайлоодо 100 депутаттык мандатты басып алганын, бирок эл аны менен макул болбогонун айтты. Атамбаев бийлик күч түзүмдөрү, прокуратура жана соттордун жардамы менен парламенттик шайлоодо кайрадан көпчүлүк мандатты ээлеп аларын айтты. Ошол учурда башка партиялар, тизмелерде башка фамилиялар болбойт. Андан кийин жогорку кеңештин жаңы депутаттары өздөрүнө керек болгон премьер-министрди тандап алат деп жазган Атамбаев. Булак Баракелде. Коронавирус илдетин жуктургандардын саны өсүп жатканына байланыштуу Ош облусундагы 7 райондо 1432 орун даярдалды.
Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Ош облусу боюнча координатору Шаятбек Абдурахманов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Ош облусу боюнча жалпы 509 адам коронавирус жана пневмония илдетине кабылып, ооруканаларда дарыланып жатат. Булак Турмуш Кейжи. Жогорку кеңештин депутаттары өлкөдөгү саясий кризисти талкуулаш үчүн жыйынга чогулууга кайрадан аракет кылууда. Бул үчүн атайын уюштуруу комитети түзүлүп, иштеп жатканын 12 октябрда депутат Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында парламент өлкөдө жаралган саясий кризистен чыгуунун жолдорун жана шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү көздөп жатат. Иманалиев жогорку кеңештин жыйынында кворум болуш үчүн уюштуруу комитети депутаттары менен байланышып жатканын кошумчалады. Жыйындын кайда жана качан өтөрү азырынча белгисиз. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийин саясий кризис өкүм сүрүүдө. 5 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына наразы болгон партиялардын тарапкерлеринин акциясы массалык тополоң менен коштолгон. 6 октябрга караган түнү президенттик аппарат жана парламент жайгашкан имаратты митингчилер ээлеп алышкан. 10 октябрда парламент кезекси жыйынга чогулуп, массалык башаламандык учурунда абактан бошотулган мурдагы депутат Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тандаганы айтылган. Парламенттин ал жыйынын айрым депутаттар, коомдук ишмерлер, юристтер жана укук коргоочулар ал жыйынды мыйзамсыз деп эсептеп жатышат. Булак Азаттык. Бишкек шаарында жанына мыйзамсыз түрдө ок атуучу курал алып жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматына белгисиз адам ок атуучу курал менен жүргөнү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Анын негизинде шектүү катары Ош облусунун 37 жаштагы жашоочусу кармалган. Анын жанынан мыйзамсыз алып жүргөн Макаров үлгүсүндөгү тапанча табылган. Аталган факт курал жарактарды этиятсыз колдонуу негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Ошондой эле кармалган жаран Chrysler 300 үлгүсүндөгү унаны башкарып жүргөн. Азыркы учурда топтолгон материалдар 1-май райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жөнөтүлдү. Соттук баллистикалык экспертиза дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Баракелди. Бүгүн 12 октябрь күнү таңкы саат 5:00 чамасында Талаш шаарында 23 жаштагы жигит бычакталып каза болду. Бул тууралуу маалыматты Талас облустук Ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой, кылмышка шектүү катары маркумдун классташы кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда, тойдон чыккан классташтар дүкөнгө барышкан. Маркум жигитке дүкөндүн ичинде бычак сайылган. Классташтар Талаш шаарынын тургундары. Булак Турмуш Кейжи. Чүйдүн Москва районундагы Беловодск айылында жолдон өтүп бара жаткан аялды оор жүк ташуучу унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Кырсык бүгүн 12 октябрда саат 10:30 чамасында болгон. Жабырлануучу окуя болгон жерден жан берген. Саат 10:30 чамасы эле адаттагыдай жол тыгыны пайда болгон. Ошол учурда жолдон өтүп бара жаткан аялды оор жүк ташуучу унаа сүзүп кетти. Ал ошол жерде эле жан берди деп билдиришти күбөлөр. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына караганда, бүгүн 12 октябрда саат 11:00 чамасында Бишкек Карабалта унаа жолунда Москва районунун тушунда Бишкек шаарын көздөй бара жаткан КАМАЗ 1960-жылы туулган аял кишини сүзүп алган. Жабырлануучу кырсык болгон жерден көз жумган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Булак Турмуш Кейжи. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев азирети муфтийдин орун басары Кадыр Ажы Маликов менен биргеликте Бишкектеги митингде жарадар болуп, улуттук госпиталда дарыланып жаткан бейтаптардан кабар алды. Алгач азирети муфтий дарыгерлер менен жолугушуп, жарат алган жаш уландардын ал абалын сурады. Муну менен катар жума күнүнүн урматына ооруп жаткан бейтаптардын эртерээк сакайып кетишин, элибиздин амандыгын, биримдигин, мамлекетибиздин тынчтыгын, жараткан
Алла Тааладан сурап дуа кыла турганын баса белгиледи. Дарыгерлердин айтымында госпиталда учурда 4 бейтап дарыланып жатат. Алгач 14 бейтапты бизге алып келишкен. Алардын ичинен 4-өнүн абалы оор болгондуктан бул жака жаткырылып, калгандары өздөрүн жакшы сезгендиктен улам үйлөрүнө чыгып кетишти. Бейтаптарга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүп, абалдары жакшы деп билдиришти дарыгерлер. Булак Кадам Медиа. 10 октябрь күнү Сызак районуна караштуу Багыш айыл аймагынын Бешбала айылында ВАЗ-2107 менен Гольф 2 үлгүлөрүндөгү унаалар кагышкан. Анын кесепетинен өрт чыгып, бир унаанын айдоочусу күйүп кеткен. Бул кабарды аймактык кабарчыга жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери ырастады. Маалым болгондой, Казарман-Жалават жолунун 14-чакырымында Көк Арт айыл аймагынын Мазарбулак айылынын тургуну өзүнүн ВАЗ-2107 унаасы менен Жалаватты көздөй бара жаткан. Ал эми Октябрь айылынын 1964-жылы туулган тургуну Гольф 2 унаасы менен Октябрды көздөй бара жаткан. Ал жогору тараптан келе жатканда экинчи айдоочу жолуна чыгып ВАЗ-2107 менен кагышкан. Анын кесепетинен өрт чыгып, Гольф 2 унаасы айдоочусу менен чогуу өрттөнүп кеткен. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, фототаблица түзүлгөн. Маркумдун бир туугандары соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн жана кырсык боюнча арыз жазуудан баш тартышты. Ал эми мал базарга бара жатканын айткан. ВАЗ-2101 унаасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта келе жатканын, аталган унаадан жолдун четине качканына карабастан кырсыкка учураганын билдирген. Ал айдоочу медициналык кароодон өткөн деп билдиришти жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери. Булак турмуш KG.